Жылда 5-мартта Кыргызстанда улуттук баш кийим ак калпактын урматына ак калпак күнү белгиленет. Кыргыз калпагы бир жагынан турмуш жашоого ыңгайлуу, аптада күндөн, ызгарда суулуктан сактаган, жеңил, ошол эле убакта олуттуу салмагы оор эмес баш кийим. Калпак бири-бирине дал келген 4 талаадан турат. Ал илгерки замандагы адам башаты жер, аба, суу, отту туюндурат деген имиштер бар. Эгер андай болсо, калпактагы 4 талаа кандайдыр бир ойду камтып, адамдын акыл эси башында, баш кийимде деген мааниде. Дагы бир ой толго калпактын 4 талаасы биригип Кыргыздын мекени Ала тоону чагылдырат. Ата журтубуз символу десек болот. Нукура ак кийизден жасалган жасалышы арулуктун, ыйыктыктын дагы бир белгиси. Ак калпак тоолордун жана тазалыктын символу. Анын формасы Кыргызстандын ак кар, көк муз баскан тоо чокуларын элестетет. Калпак аркылуу кыргыздар адамдын жашын, коомдогу абалын билишкен. Аны таза кармап, ыргытып же тегеретишпейт. Эки колдоп гана чечүү керек. Илгерки кыргыздар жерге койбой бийигирээк же жанына коюп алышкан. Кыргыз калпагын сатпайт, бирөөгө бербейт, бир гана мурас катары берсе болот. Калпакты жогосо же бирөөгө берсе, анда адам кадыр-баркынан, акылынан жана аброюнан ажыраган деп айтылат. Жаш балага колдоп, жандап жүрсүн деген мааниде умай эне жаман көздөн сактасын деген карганын тырмагын, акыл ою таза болсун деп булак жана башка ушул сыяктуу ою менен калпакты көркөмдөшкөн. Ушуга байланыштуу оюлардын аталыштары ага жараша болгон. Ошондуктан калпакты бийик кармап, аздектеп, кийинки урпактарга мурас кылып өткөрүп берели.